Хотел Lexus. Я тоже самое хотела. Тоже Lexus 570. Они копили. И мы раскрыли копилку, дети накопили, ну чуть-чуть 4 с лишним. Правда, цены кусачие, поэтому получилось поменьше, чем мы рассчитывали, да? Мы раскрыли копилку, чтобы помочь Баткену. Мы купили мыломоющие средства, там шампунь, мыло, зубная паста. И у меня есть младший брат. И я понимаю, что всем детям нужны памперсы. Еще мы купили носочки для детей и всякие вещи. Вам столько работы предстоит. Спасибо вам, в первую очередь, за то, что вот вы делаете. Вот они даже во время пандемии открывали свои копилки. Вот у меня племянница хочет стать врачом, и мы делали в больнице еду, да? Готовили еду. И вот они уже несколько раз открывают копилки. Ой, молодцы. Соттун максаты бул биринчиден абдан көп адамдар телефон чалуулар болгон, өкмөткө кайрылуулар болгон, биз жардам беребиз. Анан ар кайсы жактан көп кишилер чогултуп атышат жардамды. Муну бир системдүү өкмөттүн алдында болсо, жана биздин берген жардамыбыз чындап ошо керектүү жарандарга жетсе деген максатта уюштурулган да. Ошолордун суроо талаптары дагы эске алынган. Бирок мындай штаб бизде былтыр март айында жаңы карантинге чыкканда ушу иштеген, ошол штабтын ишин жандандырып, азыр 1227 кыска номерин дагы иштеттик. Ошол менен бирге эле бул жүктү биз Баткен облусуна биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу жеткирилет. Бул жактан чогулган жардам. Ошол бараткан машинелерге атайын пропусктар берилет. Пропускага ошол жүк ташыган машиненин ичинде кандай помощь бар, алардын түрлөрү жазылган. Баткенге алып баргандан кийин аларды чачып, кайра түшүрүп, кайта башкага жүктөбөй, ошол тизменин негизинде эле Баткендеги иштеп аткан комиссия, ал комиссияда баардык ошол элдик кошундардын дагы жарандар бар. Алар ошол айылдарга түздөн түз жеткирет. Себеби биз азыркы убакытка да утурбашыбыз керек. Чогулткан жардамдар дагы элдин көзөмөлүндө болот. Себеби мунун баары сайтка ачык берилип атат. Кимден кандай жардам келди, кайсы жакка жеткирилип атат, мунун жыйынтыгы болот, отчеттору болот, укук коргоо органдары менен текшерилет. Ошондуктан биз баардыгын чакырабыз. Ушул штабка ишеним артып, өкмөттүн алдындагы штабка алып келип берсеңиздер. Бул жерде сиздер берип атканыңыздар, штабка келгениңер, бул Баткенге берип атканыңар, биз Баткенге жетти деп эсептейбиз да. Анан биринчи күндөрү ал жакта кооптуу болгон, ошондуктан жарандар өздөрү жеткириш дагы алардын өмүрүнө кооптуу. Ошон үчүн штабка чакырганбыз. Азыр болсо, эгерде жүктөрү даяр болсо, Баткенге жөнөп атса, машинелер бар болсо, бизден пропуск алып Баткенге жөнөсө болот. Ал жактан ушул өзгөчө кырдаалдар министринин Баткен шаарында атайын склады бар. Ушул жерден комиссия тозуп алып, баардыгын өздөрүнө кириштеп жана комиссия аркылуу ушул жерлерге жардам берүүнү уюштуруш.